Саламатсызбы? Менин атым Аида. Боор жана өт органдарынын энергетикалык мааниси. Эгерде сизге ушул тема кызыктуу болсо, ушул каналга жазылып, коңгуроону басып жана лайк коюп койсоңуз, мен сиздерге ыраазычылыгымды билгизем. Боор бул биздин организмдин эң күчтүү органы. Ал укмуштуудай чоң жумуш аткарат. Боор өзүнө канды топтоп, бүт организмге жана мээге да таратат. Атап айтканда, боордон бөлүнгөн кан бул булчуңдарга, тарамыштарга, кемирчекке жана суставтарга да тарайт. Көп учурларда бул булчуңдун спазм болушу жана буттун сезбей калышы дагы бул эң биринчиден боордогу туура эмес иштеген энергетика менен байланыштуу. Боор тамак сиңирүү процессинде дагы катышат. Жыныстык ден соолук жана дененин репродуктивдүү функциялары боордун таза болушу жана энергиясы менен дагы байланыштуу. Ичке ичегидеги тамакты сиңирүүгө жана өздөштүрүүгө дагы жардам берет. Чыгыш медицинада бул боор менен өт жупташкан органдар деп айтышат. Боор адамдын иш-аракет жөндөмүнө жооп берет. Ал эми өт болсо бул чечкиндүүлүк үчүн жооп берет. Өт канча таза болсо, ой сезимдери жана ой пикирлери дагы ошончолук айкыныраак, таза тунук болот. Боор көзгө таасир тийгизүүчү негизги орган. Эгер бул органдардын ортосунда дисбаланс болсо, анда адам ойлонбой иш-аракет жасайт, чечкиндүү боло албайт. Боор бул адамдын эмоциясын контролдоо жана тунук аң сезим, психикалык жана физикалык денесин жана ой жүгүртүүнүн ийкемдүүлүгүн сактайт. Боор таза болгондо ой жүгүртүү жана чечим кабыл алуу дагы туура болот. Көз дагы тунук көрөт, кыймыл-аракет дагы чечкиндүү болот. Жаз бул боордун мезгили. Азыр жаз мезгили бул боор менен байланыштуу. Мен сиздерге бир практиканы сунуштайм. Жаратылышка чыгып, дем алуу практикасын жасап көрүңүз. Жаш бактарактардын жанына барып, боор менен дем алып, демди көз аркылуу чыгаргандай элестетиңиз. Бул тажрыйба боорду энергия менен толтурат жана өткө, көзгө эң пайдалуу. Боордун тазасы бул ойдун кыймыл-аракеттердин жана тактыгына, күч-кубаттуулукка жооп берет. Жана ошондой эле тырмак менен байланыштуу. Ой кыймыл-аракети туура болсо, ички дүйнөнүн тынч болгону, тырмак да кооз жана туура болуп өсөт. Боор бул канды тазалоочу эң күчтүү чыпка. Кан өзүнө генетикалык туу сезимин сактайт. Демек, боор канды дагы жана кандагы төрөлүү программаларын чыпкалайт. Боор бул энергетика жактан тазалоо үчүн кечиримдүү болуш керек. Жагымсыз окуянын катышуучуларын кечирүү жана жагымсыз окуяларды, ошол кырдаалды дагы кечириш керек. Өзүңдү кечирүүңдү дагы унутпоо эң зарыл. Өткөн кеткен окуяга ойлоно берүүнүн эч кажети жок. Себеби ал өтүп кетти. Сиз ал окуяны өзгөртө албайсыз. Ал эми өзгөргөндү, өзүңөрдү ушул окуяга карата өзгөртсөңүз болот. Сиз өзүңүзгө бул окуя мени менен эмне үчүн болду жана мени эмнеге үйрөтөт деген суроону бергенде, жооп келип, сиз бардык адамдарды кечирип, ыраазычылык билдиргенде, сиздин боордогу терс энергия жана келечекке бериле турган туура эмес программадан арыласыз. Кыжырлануу боордун жана өттүн эмоциясы. Өтө көп кыжырланганда боор жабыркалайт. Ачууланууну өзүңө кармаган адам бул адамды алсыз кылат. Ачууланууну контролдоп туруу өтө эле маанилүү. Жаман же жакшы эмоция жок. Бизди кармап турган же башкара турган гана эмоциялар бар. Ачууланып жатканда ушул учурду сезип билип, контролго алганга аракет кылуу эң керектүү нерсе. Эгер ошол эмоцияларды контролго алсаңыз, сиз алдын ала эч кимге зыяныңызды тийгизбейсиз жана энергияңарды дагы туура иштетесиз. Сиз оорубайсыз. Көздүн бардык оорулары
боору менен байланыштуу. Дискинезия өт оорулары бул таарыныч жана кыжырлануу, ачууланууга толуп кеткенде гана болот. Өттөгү таш көп учурда адамдын оюнда оор негатив болгондо же болбосо каргап шилөө болсо, курна мыс болгондо гана ооруйт. Боор бул ачуулануунун, кыжырлануунун, көрө албастыктын жана туура эмес энергиянын жашаган жери. Демек бул терс энергиянын үйү. Цирроз оорусу бул турмушка жашоосуна таарынычы бар адам көп ооруп калышы мүмкүн. Адам бул өзү гана айыга алат. Эгер турмуштагы бардык болуп жаткан окуяны туура кабыл алып жана кечиримдүү болуп баштаса, сиз бул оорудан дагы чыга аласыз. Мен сизге оюңузду, кыймыл аракетиңизди контролдоп, өзүңүздү алдабай, жакшынакай тырмагыңыз менен жана таза тунук көз, чечкиндүү жана бул ийкемдүү муундарды күчтүү нерв каалайм. Булар сиздин бооруңуздун тазалыгын чагылдырат. Демек бооруңуз сиздин ден соолугуңузду жана чың экениңизди далилдейт. Мен сизге дайыма ак жол жана жакшы маанай, бооруңуздун тазалыгын каалайм. Себеби боордун тазалыгы бул биздин бардык ден соолугубуздун эң биринчи сактык экенине жооп берет экен. Эгерде сизге ушул тема кызыктуу болсо, өзүңүздүн комментарийиңизди да жазып койсоңуз болот. Ылдый жакка мен дагы сайт жөнүндө кыскача маалыматтарды берем. aida.kg сайтына кирип, дагы жакшы маалыматтарды алсаңыздар болот. Мен сизге эң жакшы ден соолук каалайм.